Азыр эми мына суроо, черный касса арамбы дейт, бисмилла. Черный касса деген бул өзү атын өзгөртсөңөр жакшы болмок да. Черный эмес, ушуну мындай белый касса десеңер жакшы болмок. Бирок кандайдыр белый касса дегенге тил барбайт да. Өзү эле айтып турат да, ушу болбогон иш экенинчи. Өзү эле айтып турат, мен терең кирбей эле коеюн, черный касса депчи. Ат коюлгандай эле жаман коюлган да. Аты затына жараша. Мен ары кирбейм. Мейли эми чай ичип тургула, тууганчылык керек, достчулук керек, кошунанын ынтымагы керек. Бирок мындай милдеттүү эмес, чай ичип турган боло берет. Бири-бириңиздерди чайга чакыргыла. Бул биздин баалуулуктарыбыз, исламдын баалуулуктары. Бирок мындай кылып милдеттүү түрдө 1000 сомдон, 2000 сомдон кээ бирөө берип калат, кээде бере албай калат. Анан уянып калат. Анан бирөөдөн карыз алат. Чын жүрөктөн бербейт. Ошо чын жүрөктөн бербейт го, ошол арам болот. Берди, бирок чын жүрөктөн берген жок. Аны биз билбейбиз да. Черный кассада 15 аял бар. 5 чын жүрөктөн берген жок. 15 тең тамак жеп атат, 15 тең арам болуп калат. Ана сага. Не кыласың андайларды? Чын жүрөктөн мейли. Ким мүмкүнчүлүгүнө жараша деп койгула, болду. Огородтогу өрүк, алманын үшүрүн канча беребиз? Машалла. Бешбуркан, өтө жакшы, Кудайга шүгүр. Өзү мынал үлүштөр бар го, берилген. Ошол жактагылардан берилет. Бирок үйүңүздүн огороду бар го. Ушул жердеги мынага сиздеги алма, өрүк алып атпайсызбы? Ушуну карап туруп, өзүңүз сугарып атасыз, суу алып келип атасыз тияк-бияктардан 20дан бир бересиз. Эгерде кайрак жерде болсо, талада болсо, ал жактан 10дон бир бересиз. Этияттуулук үчүн 10дон бир бергениңиз дагы жакшы үшүрдү. Үйдө эле. Кудай калса көбүрөөк соо боласыз, көбүрөөк садака кыласыз. 1 тонна алма алдыңыз, 1 тонна алма. 100 килограммын бейбечараларга садака кылып бериңиз. Даарат алганга суу жок, бирок жаныбызда влажный салфетка бар. Даарат алуу керекпи? Же таяммум кылабызбы? Же влажный салфетка менен фарыз болгон мүчөлөрдү арчып чыксак болобу? Влажный салфетка менен болбойт. Влажный салфетка кирди, майды арчып койсо болот, бирок дааратка өтпөйт. Суу издейсиз. Кыргызстанда суунун башында жашайбыз кыргыздар. Кантип суу жок болсун? Магазинде дүкөндөн кирип сууну акчага сатып алың да даарат алың. Даараталарда намаздан алдын сууңузду камсыздаңыз. Имандуу адам камсыздайт. Анан такыр чөлдө болуп калсаңыз, суу жок. Жо адам ооруп калса, суу тийгизсе зыян болсо, ошондо таяммум болот. Таяммум жер жинсинен. Жер жинси дегени күйгүзсөңүз күл болбой турган, эрибей турган. Мынага таяммум кылса болбойт столго. Буну күйгүзсө күл болуп кетет. Макулбу? Темирге таяммум кылсаңыз болбойт. Темирди күйгүзсөңүз эмне болуп кетет? Эрип кетет. Эрибеген, күл болбогон нерсе кайсы? Топурак, таш, кесек, кыш. Буларга таяммум кылсаңыз болот. Таптаза ташка да чаңы жок, жууп койгон ташка дагы таяммум кылсаңыз болот. Таяммумда 4 фарыз. Ниет кыласыз. Ошол жумсе эмеде таза болсун өзү. Таяммум алып аткан нерсе. Үчүнчүсү, бир колуңуз менен коюп туруп бетиңизди сылайсыз. Мындай бир коюп туруп, 2 колуңуз менен. Дагы бир коюп туруп, колуңузду чыканагыңызга чейин сылайсыз, болду окуй бересиз. Влажный салфетка болбойт. Акыйка жөнүндө маалымат берип коюңузчу. Акыйка деп коет, урматтуу энелер, эже карындаштар, жакшы угуп алайлы. Бала төрөлдү, Алла Таала берди, неематка шүгүр кылып, 7-чи күнү кан чыгарасыз, ошонун аты акыйка. 7-чи күнү. Бүгүн жума күн төрөлсө, жума күн саналат. Жума күн, 6-чы күн, базар күн, 1-чи күн, 2-чи күн, 3-чү күн, 4-чү күнү кан чыгарасыз. 7-чи күнү. Йоуму саби, 7-чи күн. Уул болсо 2 кой, кыз болсо 1 кой. Ошону туугандар менен, кошуналар менен өзүңүздөр барыңыздар жейсиздер. Кан чыгаруу ибадаты. Сүннөт ибадат, мустахаб ибадат.
даватка каршы чыккандардын жазасы же күнөөсү кандай болот? Эми даватка каршы чыкпайт, ошол адеби жок, даватчыларга каршы чыгат. Даватка кантип каршы чыксын? Бардык пайгамбарлардын иши да бул. Адам ошо даваттын адеби менен кыла албаган же пейили ошого жакпаган, ошого каршы чыгышы мүмкүн. А даватка каршы чыкса бул Аллахка каршы чыккандай болуп калбайбы? Аллах өзү чакыруучу. Валлаху яд'у иля дарис салам. Аллах өзү дават кылат. Пайгамбарлардын бардыгы дават үчүн келген. Дават деген эмне? Чакыруу. Каяка чакыруу? Махлуктан Халик жаратуучуга. Дүйнөдөн ахиретке, нерселерден амалга. Даватка. Демек даваттын өзүнөн каршы чыккан ал болбойт тугандар. Чоң күнөө болуп калат. 2-3 аял болуп турмушка чыккан аялдарга сооп баруу. Экинчи, үчүнчү аял болуп турмушка чыккан аялдарга сооп баруу. Болот. Сооп болот. Эмне үчүн сооп жок? Мындайда урматтуу эне эже карындаштар. Ислам дини бардык абалды эске алган. Кээде күйөөсү өлүп калат. Кээде дагы бир нерсе болуп калат. Турмушта эми ар кандай да. Шариятта бирөөнө үйлөнгөнгө кызыктырган. Адилеттүүлүккө буйрук берген. Эгерде адилеттүү караса 2-3-4 чейин уруксат берген. Адилеттүүлүк кыла албайбы? Уруксат берген эмес. Ал эми турмушка чыккандар мисалы экинчиси болуп чыгып атабы, үчүнчүсү болуп чыгып атабы. Аны бардыгына өзүнүн рамкасында шариаттын көрсөткөн жолунда болсо сөз сооп болот. Махырга, ажыга жолдомо сураса болобу? Охо, кымбат го дейм. Ажы $4,5 миң болуп атат да. Кыйнап коесуңар го кыздар. Эркектерди кыйнап коесуңар. Эгерде мүмкүнчүлүгү болсо мейли анда нур үстүнө нур. Бирок эң бактылуу кызды айткан пайгамбарыбыз. Өзү сулуу, махыры арзан. Махырдын эң азы 2,000 сом. Махыры Фатима деп коет, Фатима энебиздин махырына. Бүгүнкү күндө бир 60 миң, 70 миң сомдун тегерегин. Махыры Фатима. Анын калганы кымбат болуп кетет. Бирок эгер бала бай болуп эле ажысын кошо умурасын деле берем деп атса, сурасаңар боло берет. Амалы жок имамга кандай мамиле кылуу керек? Имамга дейби? Амалы жок имамга кандай мамиле кылуу керек? Урмат, сый мамиле кылуу керек. Кашы жеткен, жашы жеткен кыз кандай жигитке турмушка чыгуу керек? Имандуу, жакшы мүнөздүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, силерге жуучу келсе, анда карагыла. Динин карагыла, иман кулк мүнөзүн карап туруп, байлыгын караба, чырайын караба. Иманы жакы, иманын кулк мүнөзүн карап турмушка бериле деген. Бербей кармап отура берсеңер, бузукулук болот деген. Куптан окуп жатсам, багымдатка тура албай калам. Ошого багымдаттан 1 саат алдын туруп, куптан намазын окуп, багымдат намазын окусам болобу? Куптан намазды түндүн жарымынан кийин окуган макруh болуп калат. Куптан намаздын алгачкы убактысында окуңуз дагы, дароо жатыңыз. Анан багымдатка куда калса туруңуз. Эгерде тахажжудка туруш кыйын болуп калса, куптандан аркасынан 2 рекет тахажжуд окуп коюңуз, иншалла. Тахажжуд эсебинде эсептелет буюрса. Күйөөм экөөбүз үйлөнгөнүбүзгө 3 жыл болду. Күйөөм кыздар менен көп ойнойт. Ошонун айынан көп ажырашкым келип, жашообузду көп, жообумду көп сурайм. Түшүндүрүңүз да күйөөңүзгө. Жакшы отурганда, жакшы неме кылганда, Алладан корк. Кыямат күн бар экен. Үй бүлөнү бузбайлы. Алла Тааладан өзүңүз таква болуңуз, зикириңизди кылыңыз, дуаңызды кылыңыз. Чогуу даватка чыгып келгиле. Айтыңыз даватка, мешитке жибериңиз. Ошонун арам ишинен үй бүлө бузулат, балдарга таасир этет. Эртегеде биздин балдар, кыздарыбыз арам кой болуп калбасын. Кудайдан коркойлу.
Эми кээ бирде мына карам мындай болот. Ошон үчүн иншалла карап туруп, сизде иншалла мындай кайрап атым эле ажырашкым келип, жообумду көп сурайын деп, анда көп жооп сурай бербеңиз. Кайрат кылып туруң. Кудай кааласа, мээнет кылыш керек, кайраттуу болуш керек. Аял заты кайраттуу болот, уяттуу болот. Жакшынакай кылып иншалла. Бирок пикир менен, дуа менен, үйдө таалим менен, кошо даватка чыгуу менен. Менин суроом мындай. Аялдардын үнүн жат эркектер укса күнөө болот го. А бирок сахнада, нашида айткан мусулман аялдарына дагы ушул нерсе күнөөбү? Баарына эле да. Эми уруксат берилет. Мисалы, намахрам эркек менен кээде ушундай болуп калса, врач сурап калды, кайериңиз ооруп атат. Же ушундай учур болуп калды, зарылчылык болуп калды, магазинге, же болбосо ушундай базарларда, же телефондон атаңызды, күйөөңүздү, балаңызды бирөө сурап калды. Үнүңүздү назик кылып жооп бербеңиз. Так, орой кылып, копол дагы жооп бербеңиз, серьезный деп коет, олуттуу деп. Мындай эле, тамашалашпай, урушпай, экөөнүн ортосунда, жакшынакай, бар эле, атам жок эле. Кыска нуска. Бул жерим ооруп атат, же болбосо мындай. Мынаңыз канча сом? Бүттү. Канча сом эле мындай кыла аласызбы, антигиндей, үндү назик кылып, жумшак кылып сүйлөгөнгө болбойт. Кайнежем бакшыга барып, чайга, тузга, сууга дем салдырып келип, бизди ичкиле дейт. Сууга жуунгула дейт. Көп жылдан бери ичебиз. Акыркы күндөрү башыбыз көп ооруп, жүрөгүбүз кысыныла турган болду дейт. Эмне кылсак болот? Ушундай дагы көп кыла бергиле. Тооба кылдым мен. Бакшыга барган өзү арам. Аны алып келгени кантип ичсин аны? Анан көрөк үй бүлөнүн ушундай жакшы ынтымагына, жакшы бир Кур'ан, хадистерди окуп дем салса мейли. Уларга суусуна жуумагыла, чай-пай, анын эмелерин тузун. Бирөөгө берип салгыла. Баламды сиздерде илимдүү аалым болуш үчүн канча жаштан кайсы медресеге бериш керек? Аз караңыз эми, карап 9-ду бүткөндөн кийин медреселер кабыл алат. Атак ошого чейин деле айылда мына мечиттин имамы бар. Эртең менен түшкө чейин сабакка барса, түштөн кийин 1 саатка жиберип туруң. Түштөн кийин барса, түшкө чейин жиберип туруң. Каникул вактарда жиберип туруңуз. Шам намазына азан айткан вакта окууга жетишпей калса, куптан намазына азан айткыча окуса болобу? Болот. Алдыңкы вакта эң жакшы вакта окуса, ал жакшы, бирок кийин куптанга жакын окуса макруh болуп калат, бирок болот. Куптандын азанына чейин шамды окусаңыз өтө берет. Ада болот, каза болбойт. Келиндер кайната кайненесине кызмат кылыш керекпи, керек эмеспи? Бактылуу болом десе кызмат кылсын. Бактылуу болбойм десе кызмат кылбай эле койсун. Түшүнүктүүбү? Албетте милдеттүү кылган эмес шарият. Келинге, кайната, кайненеге кызмат кыласың деп милдеттүү кылган эмес. Буну чегин билиш керек. Бирок эгерде кайсы келин кайната, кайненеге кызмат кылбаса, бул ажырашууга себеп болбош керек. Шарият аны милдеттендирген эмес, мойнундагы фарыз эмес ал. Бирок бар бактылуу аялдар, шарапаттуу аялдар кайненелеринин кызмат кылып ак батасы менен алган. Аз келиндер кызмат кылсаң мындайда, бул жашоо бумеранг. Тегеренип келет булчу. Ошон үчүн эртеге эле балдарыңар үйлөнгөндө кыздар ошо келиндери силерге кызмат кылат. Ман хадима худима. Ким кызмат кылса, ага да кызмат кылат. Ким кызмат кылса, Алла субханаху ва таала кызмат кылса, угуп алыңыз урматтуу келиндер. Сиз кызмат кылсаңызчы, бу кайненеңиз өтүп кетти, мага ким кызмат кылат кийин деп ойлобоң. Алла ушундай бир кызмат кыла турганды дайындап коет, өзүңүздүн акылыңызга келбей турган. Учуру көз карап, көзүңүз чачырап калганда Алла таала ушундай кызматчын даярдап берип коет. Үшүр, зекет, үшүр жөнүндө айтып берсеңиз, дыйканчылардын суроосу. Зекет мындай. Зекет акчадан берилет, алтындан берилет, күмүштөн берилет, соода, керектүү соода буюмдарынан берилет. Бул зекет. Уйдан берилет, кой ечкиден берилет. Макулбу? Жана
Allahumma salli ala Muhammad tövdөн berilet. Bular zeket. Zekеттин өлчөмү 40'tan 1. Bir жылда bir жолу, алдағы bir жыл тегеренгенден кейін берилет. Эгерде сиз ит алып сатсаңыз, эшек алып сатсаңыз, анда бересиз зекет. Иттен, эшектен зекет жок. Бирок сиз сода кылып атпайсызбы? Ошон үчүн содада зекет берилет. Буюм алып сатып атасыз. Ушудан зекет акчадан берилет. А үшүр деген 10'dan 1 деген сөз. Бул жерден канча дан азык алсаңыз, мөмө жемиш алсаңыз, канча чөп жар алсаңыз, үшүр берилет. Бал, асал бар го, асал. Булардан үшүр берилет. Престен үшүр берилет. Алма, буğday, булардын бардыгынан үшүр берилет. Үшүр деген 10'dan 1. 10 килограмм алсаңыз, 1 килограмм үшүр бересиз. Бирок эгерде сууну сатып алсаңыз, сууга мээнет менен келсе, анда 20'dan 1 бересиз. 20 kilogramdan 1 kilogram деген сөз. Ne deydi? Растуш ne deydi? Растушевкадан дарат өтөв деген. Не бұл? Тень еврам не? Мынау не? Мынау қашпашқа емеген, кірпікке қыла тұрған не? Дават, мастурат жамаат жөнінде айтып беріңіз, ұстаз. Туғандар, пайғамбарлар, егерде біз оңолғанды қаласақ, динді үйренгенді қаласақ, диндегі иманды сыпаттарын алып келгенде қаласақ, дават қылайын. Қанша енелері бар, медресеге бара албайды. Медресе қабыл қылбайды сізде. 3-4 балаңыз менен қайсы медресе қабыл алады? Сізге басып жүрген медресе бар. Басып жүрген медресе бар. Шүкір қылайын, Алла Таала ушундай медресе беріп қойды бізге. Даватқа шығып келіңіз. 3 күнге. 3 күн үйреніп келесіз. Анан 15 күнге барып, Құда қаласа. Учуру келет 40 күнге. Оронгондор боенсо болобу. Оронгондор боенсо болот күйөлөрүнүн үчүн гана. Башка эркектер үчүн боенсо болбойт. Сизден сурайын дедим эле. Кызым күйөөсүнөн ата энемден кабар алып келейин десе уруксат бербейт экен. Күйөөсүнө кыздын ата энеси айтса болот мындай кылбаш керек, уруксат бериш керек. Ата энесине кабар алып келейин десе, эмне үчүн? Мындай болбойт да. Чогуу барып келгиле. Бирок жума сайын эле барып келейин дей бербесин да бул дагы. Ошон үчүн ишe карап туруп, мындай учур убакыт өткөрүп, чогуу барып кызмат кылып келгиле. Кайнененин келинге каргышы тиеби, чоң рахмат. Эгерде зыян жеткирсе, зулумдук кылса тиет. А зулумдук кылбаса тинбейт. Өткөн ата энелерге 75 000 tahlil айтып дуа кылса пайда болот дейт. Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деп толук айтыш керекпи? Же ла илаха иллаллах деп 99 жолу айтып, 100-чү ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деп керекпи? Tahlil ла илаха иллаллах өзү. Зикир кыласыз го? Жолла ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Ушул айтылат. Зикирде ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деп айтылбайт. Пайгамбарыбызга салаватты саллаллаху алейхи ва саллям деп айтасыз. Эң акырында ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деп койсоңуз болот. Бирок бул Кур'ан, хадисте жок бул тахлил. Буну 75 000 жолу айтса мындай болот экен деп. Аалымдардын тажрыйбасы. 70 000 жолу ким тахлил айтып өлгөндөргө багыштаса, иншалла кечиримдүүнүн үмүтү бар. Бат дары фирмалардын дарыларын колдонсо болобу? Же ошол фирмада иштеп айлык алса болобу? Ошол дарыны ичкенде курсагы ачпай калат экен. Ошол туурабы, ичсе болобу? Бат дары деген эмне ал? Мен буну билбейт экенмин. Эмне бал экенин. Эми курамын караш керек да. Урматтуулар, курамын караш керек. Курамында зыян бербей турган нерсе болсо боло берет. Чөп-жар болсо, иммунитет көтөрө турган, жоксо дагы машалла ашказан тазалай турганда, башка ар кандай нерсе болушу мүмкүн. Карап көрүш керек да. Мен буну бирок өзүм билбейт экен бул кандай дары экен. Укпапмын. Намаз окуп, даватка чыгып, сөгүнсө, ахирети кандай болот? Жооп берип коюңузчу сураныч. Бул жакшы намаз окуй элек, жакшы даватка чыга элек. Жакшы намаз окуп, жакшы даватка чыгып жүрсө, сөккөнү токтойт.
Азыр эми сөгүп атат, Кудай кааласа барып оңолот. Сөккөндө намазынан, даватынан сооп азая берет. Көбүрөөк сөксө таптакыр калбай калат. Азыраак сөксө азыраак болуп калат. Ошон үчүн Кудай кааласа иншалла бул чын жүрөктөн намаз окуп, берилип окусун, 5 убакыт намазды мечитте окуганга аракет кылсын, айына 3 күнгө даватты каза кылбай чыгып турса, Кудай кааласа сөгүнгөнү азаят. Барып токтойт. Биз сыймыктанган элдин уулу, сиздин артыңыздан элибизге, жакан айылыбызга Аллахтын нуру жаасын. Рахмат эне, рахмат. Тилек экен. Сизге бир суроом бар. Кыз бала турмушка чыкса, ата энесинен канча убакытта кабар алыш керек? Буну шариятыбызда анык мынанча деп айткан жери жок. Бирок карап туруп, мисалы, 1 ай, 2 ай, 3 айда кабар алып койсо болот. Мындай кылып. Мүмкүнчүлүккө карап да, башка райондо болуп калышы мүмкүн, башка областта болуп калышы мүмкүн. Аны бир эле кээде өзүңөрдүн айылыңарда эле болуп калат. Кээде айылында болуп калганда күйөө турмушка чыгып алып эле жашоосу өзүнүн үйүндө эле өтө берет да, ал дагы болбойт. Бир аз убакыттарды өткөрүп барганы болот эми. Кыздын барган жери оор. Ошол жерден машаалла ордо болуп, ошол жерден очогун машаалла тутантырып дегендей. Анан кайра бара бергендер эмес. Эми эгерде ооруп калса же болсо оорубаса деле жакшынакай зыярат кылганга болсо болот, бир ай, 2 айда барып койсо. Биздин айылга куш келипсиз. Менин суроом, биз Россиянын жараныбыз. Умрага Кыргызстандан барсак болобу? Мен буну билбейт экенмин. Буну ушу умрага алып баргандардан сурап көрүш керек да. Абдулгани деген бирөө биз менен келди эле го. Умрага алып бардым деп атпады беле? Ошолор аркылуу сураштырсаңыздар болот. Элчиликтен сурап көрсүн. Россиянын жаранына Кыргызстандан виза береби, бербейби? Коомдогу мамлекеттик кызматта иштеген аялдардын орду жөнүндө оюңуз. Эң жакшысычы үйдүн бакыты, ордосу аял зат да. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айтканы. Бирок эми бүгүнкү күндө мектепте сабак берүү, мугалимдер керек болот, врачтар керек болот, жана башка ошондойлорго иштей турган болсо мейли. Бирок ошо шарияттын чегинен чыкпай, уяттуулуктун жолунан чыгып кетпей, арамга кирип кетпей. Эгерде эң жакшы ушул учурларда күйөөсү менен чогуу болсо жакшы. Күйөөсү экөө тең врач, күйөөсү экөө тең соодагер, бир жерде иштеп мисалы. Мейли, чогуу акча тапсын, чогуу жумуш кылсын. Анан кийин мындай жерде бир айтып коеюн да. Учур келип калды, айтып коеюн. Күйөөсү башка мекемеде, аялы башка мекемеде, ал башка аялы башка эркектер менен иштейт. Күйөөсү башка аялдар менен иштейт. Таксыр бул чатак нерсе бул. Бул жакшылык алып барбай турган нерсе. Өзүн кармап иштегендерге мен аларга үнчүп эле турам. Бирок бүгүн шайтандын доору. Бүгүн арам, бүгүн жок дебей турган доор. Бүгүн ахиретти унуткан доор. Ыйманды сактай турган кыйын болгон доор. Зына мурда түнү болсо азыр күндүзү болуп калган доор. Үй бүлөлөр талкананып, бала чака небере чеберелүү тоскондогон кандай арам нерсе. Ошон үчүн шарият муну бардыгын алдын ала алган. Бирөөгө жагабы жакпайбы кызыктырбай. Ахиретибизди сактап калайлы. Көр дүйнө деп арамга барбайлы. Биздин кыз балдардын тазалыгы энелердин маданияты. Бул намыс. Бул ибадат. Бул кооздук. Күнөөлөр кечирилет, сооп жазылат. Бул Алла Тааланын буйругу, пайгамбардын сүннөтү бул. Ана ушундай нерсе кантип таштап коебуз аны? Бүгүн алхамдулилля кандай тагынса ham тагына берсин. Мода дейби, сода дейби, не болсо дагы тагынсын. Эптеп тагынса болду. Күйөөмдөн уруксатсыз эле балдарга акчаларды иштетип коёмун. Ушул туурабы? Туура эмес. Эгерде өзүңүздүн акчаңыз болсо, өзүңүзгө бирөө белек берди, айлык алдыңыз, иштете бериңиз. Бирок күйөөңүздүн акчасы болсо, же ортодогу акча болсо, сурабастан туруп иштеткен кыянат болуп калат. Үйлөнүү тойлорду үйлөнүү тойлорду, катымдарды, андан кийин деп турат.
Kafelerde. Kafelerde ötkөрse bolобу? Болот. Бүгүн эми ушундай болуп калды да. Kafelerde. Бирок эркектер өзүнчө, аялдар өзүнчө өткөрсө жакшы. Мына өзбек туугандарда, уйгур туугандарда жакшы. Ушундай той, иш-чара болуп калса, эртең менен эркектер келип кетет. Түштөн кийин, же болбосо о саат бер түштө аялдар келип кетет оңой эле. Алар эмне башкача болуп кетти. Анан той тамашанычы, мына тойлорду кичине карап туруп 5-6 саат болбойт. Өмүрдүн баары ого кете турган эмес ал. Убакытты исрап кылбайлы, акчаны исрап кылбайлы. Мейли берейли, той берейли. Шарият тойду бербе деген жери жок, айткан. Бирок чегин айткан. Бактылуу тойду айткан. Берекелүү тойду айткан. Аны исрап кылган шайтандай тойду аны айткан эмес шарият. Адамдардын көңүлүн алыңыз, патасын алыңыз, урсагын тойгозуңуз, белегиңизди бериңиз. Мейли кылгыла. Бирок азыркындай даңгыр-дуңгур чоң музыкаларды алып келип алып, азыр жарым жылаңачтарды бийлетип, бул жакта атасы отурат, бул жакта кайнатасы отурат. Ошо болобу ушу? Кана бир ар-намустуулук каякта калды бизде? Кайраттуулук каякта калды? Уят деген каякта калды бизде? Кээ бир тойго барасың, качып чыкканга аракет кыласың. Андай болбойт ал. Бул шайтандын тою бул. Ачык айтып коеюн. Жарым жалаңач бийлет турпайбы? Аннык шайтандын тою ушу. Бул тойдон соо албайт, күнөө алат буга. Ушундай тойдун аркасынан кантип бакыт келет анан? Ошончо тойго кеткен акча, ошо бийлерге заказ берген акчаларды ушу баш кошкон жубайларга участок алып бербейсиңерби? Үй салып жашабайбы ушулар? Турмушун курганга салым кошпойсузбу? Акчаңыз ашотабы? Суу чыгарбайсызбы мына айлыгыңызга? Акчаңыз ашотабы? Көпүрө салбайсызбы? Жолду асфальттабайсызбы? Бирок биз урматтуу энеже карындаштар, ушуну аялдар силер контролго алсаңар болот да. Бүгүнкү күнү шеф аялдар. Аял эмне десе ошол болот азырчы. Той мындай өтөт дейт, болду, ошондой өтөт да. Ошон үчүн иншалла мына энелер, эжелерден иншалла үмүтүм бар, Кудай кааласа. Мынандай арамга жол бербейсиздер го деп ойлойм буюрса. Ашып аткан акчаны кандай кылыш керек деп акылыңыздар жетпей атса, телефонго чыгыңыздар, мен айтып берейин кандай кылыш керек, каяка сарпташ керек. Устаз, ушул кыргыздын керек эмес салттарынан 40, бейшембилик, 52 тойда дагы ысырапкерчилик, убакыт ысырап, нерв кетет, аялдар ошолордун артынан тез эле каарып кетет. Ошо салттарды кантип жок кылабыз? Биз үлгү болойлу десек, калгандары жолтоо болот экен. Мына азыр ушуну айтып атам да мен. Алдын ала айтып коюпмун да. Мындай кылгыла аялдар. Bir эне дагы дажечи кайраттуу bir эне дагы ушуну өзгөртүп койсо болот. Ушул жерде отургандар өзгөртүп койсо болот ушунучу. Азыр айылдын каймактары келди да. Энелер келди ушуларчы. Үйдүн оту келди машаалла. Сиздер эле жүрөгүңүздөр чечиңиздер, биздики той жөнөкөй болот, бүттү. Эгерде бир үйдөн өлүк чыга турган болсо, ал жерде биз тамак аш жебейбиз, той кылбайбыз аны. Биз ошол жерде бар тойгозобуз. Кошунадан бир өлүк чыктыбы? Тамагыңызды алып барыңыз. Ал жерден тамак жебей. Эртең мененки сиз алып барыңыз, түштүкүсүн сиз алып барыңыз, кечкисин сиз алып барыңыз, 3 күн. Өлгөндүн үстүнө көмгөн кылбай, ошол жерде кайгысын бөлүшүңүз. Чыныгы кошуналык милдетиңизди аткарыңыз. Оштон, Бишкектен, узактан конок келип калса, кошуналар, туугандар үйлөрүңөргө алып кеткиле. Мына мусулманчылык, мына адамгерчилик. Ошол баш этеги бизге деле келет. Кайсы үйдөн өлүк чыкпайт айтыңчы? Өлүк чыкпаган үй барбы? Бардана болот, кезек менен келет. Ошол үчүн Кудай кааласа мынаны кылып, 3 күндөн кийин эгерде ушунчалык садака берем, ушу кишине атынан бир кан чыгарып коеюн дей турган болсо, исрап кылбастан туруп, күндү дайындабастан туруп, 7, 40, 52, 70, 100, 1000 кандай эле? Жылдык пылдык дегенди баарын токтотуп эле. Болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай кылган эмес. Сахабалардын бирөөсү да кылган эмес мындай. Мени кан чыгарыңыз, анда тизмеде биринчи бейбечараларды атын жазыңыз. Чыныгы сооп алгыңыз келеби? Ушу айылда эң биринчи бейбечаралар, кембагалдарды чакырып, ошолордун курсагын тойгозуңуз.
ана сообы тиет сизге. Канча болсо да? 10-дон 40 өттү. La ilahe illallah. Жатарда 3 жолу Ихлас сүрөсүн, 4 жолу Фатиха сүрөсүн окуп жатам. Жолугум жок, окусам болобу? Жолугу жок, окусам болобу? Эмне, намаз окусабы? Жо мына Фатихаларды, Ихластарды жолугу жок окусаңыз боло берет. Намаз жолук менен болот. Куран окуганда сажда аяттары бар. Жөн эле сажда кылса болобу? Же дуасын окуу зарылбы? Жөн эле сажда кыласыз. Дарат менен кыблага карап сажда кыласыз. Баяндарыңызды, устаз, сиздин баяндарыңызды калтырбай угабыз, амал кылабыз иншалла. Алла разы болсун, рахмат. 4 рекет сүннөт намазында зам сүрөлөрдүн окулушу тартибин айтып бериңиз. Сүннөт намазында зам сүрөлөр тартиби менен окулат. Алам тара кайфан окудуңуз, лила фи курайш аруайталлади инна атайна. Кандай Куранда жазылган ошо тартип менен. Ортодо бир сүрөнү таштап кетпеңиз. 2 сүрө алып кетсе, 2 сүрө таштап кетсеңиз болот. Касыр намазын толук айтып бериңиз. Менин жүрөгүмдү өйгөн маселе. Балагатка жеткен уул кыздар намазга көңүл бурбайт. Катуу эскертүү бериңиз. Касыр намазы мындай. Эгерде сиз ушул жерден 120 километрге чыга турган болсоңуз, Нокаттан да бул жерден Жалал Абадка бара турган болуп калдыңыз. Же болбосо ушул жерден Лейлекке бара турган болуп калдыңыз. Же Бишкекке бара турган болуп калдыңыз. 120 километрден ары сапарыңыз болсо, сиз мусафир болосуз айылдан чыкканда. Мына Бешбуркан айылы бар го, ал жерге чыгасыз го, Кызыл Кыянын жолу. Мусафирсиз. Ошол жерде пешим убактысы келип калса, 2 рекет окуйсуз. Эгерде 120га чейин болсо, анда мусафир эмессиз. Ошко барып келе турган болсоңуз, 120 чыкпайт Ош. Чыгабы? Чыкпайт. Онда Ошко бара турган болсоңуз, болду. Сиз мусафир эмессиз. Демек 120дан ары ниетиңиз болгондон кийин, айылыңыздан чыккандан кийин сиздин сапарыңыз башталат деген сөз. Бүгүнкү күндө апам ооруп турат. Ошого сиз сураш дуа кылып коюңузчу. Алла таалам апаңызга толук туруктуу шифа берсин, сакайып кетсин, жакшы болуп кетсин, сиздерди курсан кылып үйгө келип кошулуп кетсин. Амин я раб. Аялдар уюшуп топ болуп чайканаларга барса болобу? Эми жакшы эмес эми. Бирок укпай атпайбы азыр эми аялдар ушундай доорго келбедиби? Кана үйдө анан көрөк береке үйдө болот эле, үйдө тамак жасасаңар. Ашкан үйдө болот эле, азыраак акча кетет эле. Ашкан акчаны топтоп туруп, бир бейбечарага садака кылсаңар, жүрөгүңөр курсант болот эле, Алла разы болот эле. Чайканага кеткен акча ал бекер кылбайт да ал. Көбүрөөк акча алат. Таптакыр болбосо күндүзү мисалы өзүнчө аялдар гана отура турган болсо мейли. Аялдарды аялдар кыздар тейлесин, эркектерди уулдар тейлесин. Мусулманчылыкта дем салуу, кайтарма, окуу жасатуу деген бар. Ошол кайтарманы туура жолго салуу үчүн адамдын сүрөтүнө карап кайтарма жасатса болбойт. Өзү сүрөткө түшүү болбойт өзү. Сүрөттү чыгарып алуу. Көбүнчө булар билесизби? Сыйкырчылар сүрөткө сыйкырлайт. Арам жамандары ошо сүрөткө кылат. Кара дубаларды сүрөткө кылат. Мында жакшылыкка деп алданып калбасын, болбойт бул. Курук дооматка бул дүйнөдө да жана ахиретте да кандай жаза бар? Эгерде бирөөгө жала жапсачы, сөзсүз өлгөндөн мурда анын жазасын алат. Ахиреттеги ал турган кеп. Оттун дөңсөсүнө отургузат аны. Кайнене өтүп кеткен, кайра дарат алат эле. 90 жаштан өткөндөн кийин болгон дараты тез бузулгандан мен намазды окуп турбадым. Мен ошого кыйналам. Өзү окуйм десе, отуруп окуй берсин. Жатып алып окуй берсин. Кайра дараты сынып кала турган болсо, зарасы келип, таямым кылсын, үзүрүүгө кирет да ал. Бир адамга карыз берип, ал акчаны кечип, кайра алса эмне болот? Бир адамга карыз берип, ал акчаны кечип, болду, албайм деп койду, же эмне кылды? Кайра алса эмне болот? Кечире бергенден кийин эми болду, эми кайра алып сурай турган болсо, ага милдеттүү болбойт кечире бергенден кийин.
Bir adam bir буюмду мен алып берем саңа деп, анан кайра эле өзүңдүн акчаңа алып берсе, ошол адам кайра карыз болуп калабы? Кайра карыз болбойт. Устаз, биз үй салалы деп жатабыз. Ошого жакшы дуа кылып койсоңуз, Алла Таалам жардам берсин. Алла Таалам жеңил кылсын. Жаш балдарга ийлешип калышы мүмкүнбү? Мүмкүн. Жаш балдарга дем салгыла. Жоксо Куран, хадистен пайгамбарыбыз айткан рукия деп коет, ошолорду жазып дагы илип койсоңор болот. Тумар кылып илип койсоңор болот. Жазыпчы мойнуна. Бешикке илип койсо болот. Алар өзүнө өзү дем сала албайт да.